Бүгін қызда 4 уборка екен, ошон үчүн тез кылышыма туура келет. Бул жерде бул экинчи этажда, анан биринчи этаж, наркы домдо дагы бири бар. Анан кийинки хозяиныма 4-чү уборкага өтүп кетем. Мына ушундан чыкты. $100 иштесем, ар бир квартирама $400 иштеген болот экен. Анан кирин жууганыма отдельно $10-20 чейин төлөп берет. Силерге кыскача обзор кылып кетейин дедим, себеби YouTube каналга сөзсүз тартып, ал жактан да кайрымдуулукту көбөйтүш үчүн. Бул жерде өткөндө казак туугандарыбыз кирген эле 3 күн мурун эле. Ошон үчүн кирип келатканда эле тайындадык. Холодильникте көп нерселерди таштап койдук. Пожалуйста, жеп коюңуз, жакшынакай бардыгы. Ет дагы бар холодильникте, унутпай алып кетиңиз деп. Рахмат, казак боорларым. Өткөндө жолугуп сүйлөшкөн элек. Так, билесиңерби, вентиляторду алмаштырыш керек дедим эле, алмаштырып коюптур. Молодец, хозяиныбыз. Так, шампанский түшүптүр. Столдун үстүндө печеньялар калыптыр. Печеньялар. Бул жерибизди нары бери чыйыштыра койсом, уже кийинки гостилерим кирип, эмелерин алып кирип коюшту. Муну тез нары бери буларын алмаштыра коюшум керек. Өзүм жууп алып келем. Жууп келгениме дагы кошумча акча төлөп берет. Мусорду ташташым керек экен. Мына ошол силер көрүп эле жүргөн квартира эми негизгиси холодильникти көрсөтөйүн. Холодильникти колуң менен кармаба дедиңер го, жок. Бул холодильниктеги кармасам боло берет. Потому что булардын бардыгын гостилер уже кетет дагы. Ошо тазалаган клинерге таштап коюшат. Жаман болсо жаманын өздөрү ыргытып коет. Бул жакшынакай көзү кыйбай ыргытканга таштаган үчүн, ошон үчүн биз алып кетсек болот. Так. Коконгилярс. Бул жерде мандарин экен. Бул жерде да мандарин экен, толтура. Бул жерде бир салат турат. Бул жерде ачыл элек салат бар экен. Салат бар, жакшынакай боюнча жеп коюңуз деп казакча сүйлөп мага. Кон. Так, бул жерде тамагы бар экен. Макарон экен, макарон. Нан. Бул жакта идиште жүзүмү бар экен. Кече эле магазинден 2 килограммдай жүзүм алып келдим эле. Кап. Жүзүм. Бул кефир экен, кефир. Анан эт таштап койдум деди эле, көрөйүзчү. Эт, биздин казак кыргыздар сөзсүз эт жебесек болбойт. Мына ушундай казак боорлордон мага бонус. Булар самолеттон башка жака учуп кетишет да бул жака. Айттым го, наркы Америкадан биз 6 сааттык алыс жолдо турабыз деп. Булар Лос-Анджелеспи, Сакраменто, кайсы бир жерден келдик деп айтышты, унутуп калдым. Ошол жака учуп кетет. Эми буларды суусун куюлтуп, самолетто өзү менен кошо алып учпайт. Ошон үчүн бул продукталарды кармамак түгүл өзүм алып жесем дагы болот. Эгерде сууларды көп таштап койгон болсо, мен көбүнчө сууларды жолдо кетип атып, болмуштарга таратып кетем. Мени Инстаграмдан подписчиктерим болсо тааныйт. Анан жөн өздөрү келип YouTube'дун рекомендациясы менен жазылып калгандар билбей көп негативтерди жазып салышат. Ошон үчүн видеолорду толук көрүп туруп, анан кийин адамга бир жаман сөз жазгыла. Ошентип мен нары бери чыркап, муну жасай коюп, биринчи этажга түшүп, ал жактан уланысын тартам.
экинчи уборкамдын көчө жагы. Айткандай эле мына жакта Вайкики пляжы жайгашкан, знаменитый пляж. Бул меники. Мындай эле кирсек, жанагы мен айткан кичинекей уборкама келдим. Баары жокту чачып коюп кетишиптир. Ничего, бирок бул жерде тез эле чыгам. Мунун ушундай душу да кичинекей. Баары кичинекейдей. Ушундай. Баары жокту чачып коюшуптур. Кана холодильникти көрөбүз. Морозильник таза. Холодильник дагы таза. Вообще даже колдонушпаптыр. Мына жерге чаевой коюп коюптур, чаевой. $3 экен, $1 Ушинтип ашкан тыйындарын, ашкан эмелерин ушинтип таштап коюшат. Сонун болот, Аллахка шүгүр. Эми бул жерим дагы тез жыйыштырып туруп, дагы 3-үчүсүнө кетишим керек. Мени көрүп, мага лайктарды басып, мени колдоп турганыңар үчүн чоң рахмат. YouTube'да уже биз кече $25 чыгыппыз. Ошондо 4 күндө, 5 күндө $25 чыккан болобуз. Аллахка шүгүр. Дагы да тез видеолорду киргизип турушум керек. Силерден болсо рекламаны өткөрбөй көрүштү сунуш кылат элем. Ошон үчүн тезирээк очень кандай десем, аябай үмүт кылам, жок дегенде бул айда $200 чыгарабыз деген ойдомун YouTube'дан.